7 bölüm. Бирок Исраил уулдары кылмыш кылып, каргышка калган нерселерден катып алышты. Жүйүт уруусунан Зерактын уулу, Забдидин уулу Карминин уулу Ахан каргышка калгандардан катып алды. Ошондо Исраил уулдарына Теңирдин каары кайнады. Бейтелдин чыгыш тарабындагы Бейт Абенге жакын турган Ай шаарына Жашия Жериходон кишилерди жөнөтүп, аларга мындай деди: "Барып жерди көрүп келгиле." Алар жөнөп кетишти да Айды карап келишти. Анан Жашияга кайтып келип мындай дешти: "Бардык эл барбасын. 2 же 3 миңге жакын адам барып Айды басып алсын. Бүт элди убара кылып ал жака жибербе, анткени ал жердеги эл аз эле экен." Ошентип элдин арасынан ал жака 3 миңге жакын киши кетти. Бирок алар Айдын тургундарынан качып жөнөштү. Айдын тургундары алардын 36 кишисин өлтүрүштү. Аларды шаар дарбазасынан Шебаримге чейин сая кууп жетип, тоонун эңкейишинде талкалашты. Ошондо элдин үмүтү үзүлүп, көңүлү чөктү. Жашия жана аны менен кошо Исраил аксакалдары кийимдерин айрып, Теңир сандыгынын алдында көмкөрөсүнөн кулап, кечке чейин жатышты. Баштарына гүл чачышты. Анан Жашия мындай деди: "О эгедер Теңир, бизди аморлуктардын колуна салып берип, кырдыра турган болсоң, эмне үчүн элди Иордандан өткөрдүң? О Иордандын ар жагында эле жашап калсак эмне? О Теңир, Исраил душмандан качкандан кийин мен эмне айтмак элем? Канаандыктар менен жер бетинин тургундары муну угуп, бизди курчоого алышат, биздин атыбызды жер үстүнөн өчүрүшөт. Ошондо өзүңдүн улуу ысымыңа эмне кыласың?" Ошондо Теңир Жашияга мындай деди: "Тур, эмне үчүн жүз төмөндөп жыгылдың? Исраил күнөө кылды, аларга берген менин келишимимди бузушту. Каргышка калган нерселерден уурдап, жашырып, өз буюмдарынын арасына катып алышты. Мына ошон үчүн Исраил уулдары кас душмандарына туруштук бере албай, душмандан качып жөнөштү. Анткени алар каргыштын астында калышты. Эгерде араңардагы каргышка калгандарды жок кылбасаңар, мен силер менен мындан ары болбойм. Тур, элди ыйыкта. Аларга мындай де: таң атканга чейин ыйыкталгыла. Анткени Исраилдин Кудай Теңири мындай дейт: Каргышка калган нерсе сенин ичиңде, Исраил. Каргышка калган нерсени өзүңдөн алып салмайынча, кас душмандарыңа туруштук бере албайсың. Эртең менен уруу болуп келгиле. Теңир көрсөткөн уруу укум-тукум болуп келсин. Ал эми Теңир көрсөткөн тукум үй-бүлө болуп келсин. Теңир көрсөткөн үй-бүлөдөгүлөр бир-бирден келсин. Каргышка калган нерсени уурдап айып ачылган адамды отко өртөп жиберишсин. Теңирдин келишимин бузуп, Исраилдин ичинде мыйзамсыз иш кылган үчүн өзүн жана ага тиешелүү нерселердин бардыгын өрттөшсүн. Жашия эртең менен эрте туруп, Исраилга уруу болуп келгиле деп буйрук кылды. Ошондо жүйүт уруусу көрсөтүлдү. Анан ал жүйүт уруусу келсин деп буйрук кылды. Ошондо Зерактын тукуму көрсөтүлдү. Зерактын тукумуна үй-бүлө болуп келсин деп буйрук кылды. Ошондо Забдидин үй-бүлөсү көрсөтүлдү. Анын үй-бүлөсүндөгүлөр бир-бирден келсин деп буйрук кылды. Ошондо жүйүт уруусунан Зерактын уулу, Забдидин уулу, Карминин уулу Ахан көрсөтүлдү. Ошондо Жашия Аханга мындай деди: "Уулум, Теңирди, Исраилдин Кудайын даңазала. Анын алдында күнөөңдү мойнуңа ал. Анан эмне кылганыңды мага айт. Менден жашырба." Ахан болсо Жашияга мындай деп жооп берди: "Исраилдин Кудай Теңиринин алдында күнөөгө батканым чын. Мен мындай кылдым. Олжолордун арасынан бир жакшынакай шынар кийимин, 200 күмүш шекелди, салмагы 50 шекел уютулган алтынды көрдүм. Алар мага жагып калды, ошондуктан мен аларды алдым. Мына алар чатырымдын ортосунда көмүлүп турат. Күмүштөр да ошол жерде." Жашия кишилерди жөнөттү. Алар чатырга жетип барышты. Булар чатырга катылыптыр. Күмүштөр да ошол жерде экен. Аларды чатырдан алып чыгып, Жашияга жана Исраил уулдарына алып келишти да Теңирдин алдына коюшту. Жашия менен бардык исраилдыктар Зерактын уулу Аханды, күмүшү, кийими, уютулган алтыны, балдары жана кыздары, өгүздөрү жана эшектери, койлору жана чатыры, бардык буюм тайымдары менен Акояк өрөөнүнө алып чыгышты. Анан Жашия мындай деди: "Биздин башыбызга мүшкүл түшүргөнүң үчүн Теңир бүгүн сенин башыңа мүшкүл түшүрөт." Ошондо бүт исраилдыктар аны таш бараңга алышты да аларды отко өрттөп жиберишти. Үстүнө таш ыргытышты. Ыргытылган таштар үйүлүп дөбө болду. Ал бүгүнкү күнгө чейин бар. Ошондон кийин Теңирдин кайнаган каары токтоду. Андыктан ал жер азыркыга чейин Акор өрөөнү деп аталат. 136 забур. Бабыл дарыяларынын жээгинде отуруп алып Сионду эстеп ыйлай бердик. Ал жерде өскөн талдарга өзүбүздүн арфаларыбызды илдик. Ал жерде бизди туткунга алгандар бизден ыр талап кылышты.
Бизди кысымга алгандар биздин көңүл ачуубузду талап кылып, бизге Сиондун ырларынан ырдап бергиле дешти. Биз Теңирдин ырын бөтөн жерде кантип ырдайбыз? Иерусалим, эгерде сени унутуп койсом, анда мени оң колум унутсун. Иерусалим, эгерде сени эсимден чыгарып койсом, эгерде сени салтанатымдын башына койбосом, анда тилим таңдайыма жабышып калсын. Теңир, Эдом уулдарынан өч ал. Иерусалимди талкалап жатышканда алар талкалагыла, анын пайдубалына чейин талкалагыла дешкен. Бабыл кызы, кыйраткыч, сенин бизге кылгандарың үчүн өч алган адам бактылуу, сенин наристелериңди ташка чапкан адам бактылуу. 137 Забур. Мен сени бүт жүрөгүм менен даңктайм. Периштелердин алдында сени мактап ырдайм. Сенин ыйык ибадатканаңдын алдында башымды ийем. Сенин ырайымың үчүн, сенин чындыгың үчүн, сенин ысымыңды даңктайм. Анткени сен өз сөзүңдү өзүңдүн бардык ысымдарыңдан жогору койдуң. Мен сени чакырган күнү сен мени угуп жаныма сергектик бердиң. Теңирим, бүт жер жүзүнүн бардык падышалары сенин оозуңдан чыккан сөздөрдү укканда сени даңкташат. Алар Теңирдин жолдорун ырдашат. Анткени Теңирдин даңкы зор. Теңир эң бийик, ал момунду да көрөт, текеберди да алыстан тааныйт. Эгерде мен коркунучтардын арасында жүрсөм да, сен мени тирилтесиң, колуңду душмандарымдын каарына каршы сунасың. Сенин оң колуң мени сактап калат. Теңир мен үчүн бардыгын жүзөгө ашырат. Сенин ырайымың түбөлүк. Теңирим, өз колдоруң кылган иштерди таштаба. Жеремия 1 бөлүм. Бенжамин жериндеги Анатотто жашаган ыйык кызмат кылуучулардын бири Хилкиянын уулу Жеремиянын сөздөрү. Ага Жүйүт падышасы Амон уулу Жошиянын тушунда, анын падышачылыгынын 13-жылында Теңирден сөз болду. Ага Жүйүт падышасы Жошия уулу Жаякимдин тушунда, Жүйүт падышасы Жошия уулу Ситкиянын падышачылыгынын 11-жылынын акырына чейин, Иерусалимдегилер туткундалып кеткенге чейинки 5-айда Теңирден дагы сөз болду. Ошондо Теңирден мага мындай сөз болду. Мен сени энеңдин ичинде өзүм жаратканга чейин эле билчимин. Сен төрөлгөнгө чейин эле мен сени ыйыктагам, сени элдерге пайгамбар кылып койгом. Бирок мен, о Кудай Теңир, мен сөз сүйлөгөндү билбейм, анткени өтө эле жашмын дедим. Бирок Теңир мага мындай деди: жашмын дебе, анткени мен сени кимге жиберсем, ошолордун бардыгына барасың. Мен сага эмнени буйрусам, ошону айтасың. Алардан коркпо, сени куткаруу үчүн мен сени мененмин, деди Теңир. Ошондо Теңир өз колун сунуп, менин оозума тийгизди. Анан Теңир мага мындай деди: мына, мен өзүмдүн сөздөрүмдү сенин оозуңа салдым. Байка, бүгүн мен сени элдердин, падышачылыктардын үстүнө, аларды жок кылуу жана талкалоо үчүн, кыруу жана кыйратуу үчүн, кайра тургузуу жана отургузуу үчүн койдум. Теңирден мага мындай сөз болду: Жеремия, сен эмнени көрүп турасың? Мен бадам жыгачынан жасалган таякты көрүп турам, дедим. Теңир мага: сен туура көрүп турасың, анткени менин сөзүм жакында аткарылышы үчүн мен өз сөзүмө көз салып турам, деди. Дагы бир жолу Теңирден мага мындай сөз болду: сен эмнени көрүп турасың? Мен түндүк жакты караган, кайнап жаткан казанды көрүп турам, дедим. Теңир мага мындай деди: бул жерде жашоочулардын бардыгына кайгы түндүк тараптан келет. Анткени мына, мен түндүк падышачылыктарынын бардык урууларын чакырам, дейт Теңир. Алар келип, ар бири Иерусалимдин дарбазасынын кире беришине анын бүт дубалдарын тегерете, Жүйүттүн бардык шаарларына өз тактысын орнотот. Бүт мыйзамсыздыктар үчүн, мени таштап кетишкен үчүн, бөтөн жерликтердин кудайларына жыпар жыттуу зат түтөтүшкөн үчүн, өз колдору менен жасаган нерселерге табынышкандык үчүн мен аларга өз өкүмдөрүмдү жарыялайм. Сен болсо белиңди бек бууп, ордуңан тургунда, мен сага эмнени буйрусам, аларга ошонун бардыгын айт. Алардын алдында коркпо, болбосо мен сени алардын көз алдында өлтүрүп салам. Мына, азыр мен сени бүт өлкөгө каршы, Жүйүт падышаларына каршы, анын төрөлөрүнө каршы, анын ыйык кызмат кылуучуларына каршы, ушул жердин элине каршы чептүү шаар темир мамы жана жес дубал кылып койдум. Алар сага каршы күрөшөт, бирок сени жеңе алышпайт, анткени сени куткарыш үчүн мен сени мененмин, дейт Теңир. 15 бөлүм. Ошол убакта Иерусалимден мыйзам окутуучулар менен фарисейлер Исага келип: эмне үчүн сенин шакирттериң ата-бабалардын салтын бузуп жатышат? Алар тамактанаардын алдында кол жуу расмисин аткарышпайт, дешти. Иса аларга мындай деп жооп берди: анда эмне үчүн өзүңөр салттарыңардын айынан Кудайдын осуятын бузуп жатасыңар? Кудай мындай деп осуят кылган: ата-энеңди сыйла,
Ким атасына же энесине тил тийгизсе, ал өлүм жазасына тартылсын. Силер болсо, эгерде ким атасына же энесине сенин менден алчу нерсеңдин баары Кудайга багышталган десе, ал адам атасына же энесине сый көрсөтпөй койсо да болот дейсиңер. Ошентип силер өз салтыңар үчүн Кудайдын осуятын четке кагып койдуңар. Эки жүздүүлөр Ишая силер жөнүндө туура пайгамбарчылык кылган. Бул эл мага оозу менен жакындайт, мени тили менен урматтайт, бирок жүрөгү менден алыс. Алардын мени урматтаганы бекер, анткени алардын үйрөткөнү адамдык эрежелер. Анан элди жанына чакырып, аларга мындай деди: жакшылап угуп түшүнүп алгыла. Адамды оозуна кирген нерсе арам кылбайт, оозунан чыккан нерсе арам кылат. Ошондо шакирттери келип ага: билесиңби, фарисейлер бул сөздү укканда кыжырданышты дешти. Ыйса аларга мындай деп жооп берди: асмандагы атам тикпеген ар бир өсүмдүк түп тамыры менен жок кылынат. Аларды жайына койгула. Алар сокурлардын сокур жол башчылары. Сокурду сокур жетелесе, экөө тең аңга түшөт. Петрага: бул үлгү саат аңгемеңди бизге түшүндүрүп берчи деди. Ошондо Ыйса: силер да алиге чейин түшүнө элексиңерби? Оозго кирген нерсенин баары ашказанга келип, анан тышка чыгып кетерин билбейсиңерби? Ооздон чыкканы жүрөктөн чыгат. Адамды арам кылган мына ушул. Анткени жаман ойлор, киши өлтүрүү, нике бузуу, ойноштук кылуу, уурулук, жалаа жабуу, ушак жүрөктө пайда болот. Мына ушулар адамды арам кылат. Ал эми кол жуу расмисин аткарбай тамактануу адамды арам кылбайт. Ыйса ал жерден чыгып, Тир жана Сидон аймактарына келди. Ошол аймактардан канаандык бир аял чыгып Ыйсага: мага ырайым кылчы Теңир, Дөөттүн уулу, кызым жин оорусунан катуу кыйналып жатат деп кыйкырды. Бирок Ыйса аялга жооп берген жок. Ошондо шакирттери ага жакын келип, аркабыздан калбай кыйкырып келе жатат, аны кетирип жиберчи дешти. Ыйса болсо: мен Исраил элинин гана жоголгон койлоруна жиберилгем деп жооп берди. Аял жакын келип анын алдына чөгөлөп: Теңир, мага жардам бере көр деп өтүндү. Ыйса ага: балдардын нанын тартып алып иттерге ыргыткан жакшы эмес деди. Аял ага: ооба ошондой Теңир, бирок иттер да кожоюндарынын астынан түшкөн күкүмдөрдү терип жешет эмеспи деди. Ыйса аялга: о аял, ишенимиң зор экен, тилегениңдей болсун деп жооп берди. Ошондо анын кызы дароо айыгып калды. Ыйса ал жерден кетип Галилея көлү тарапка келди. Бир тоого чыгып отурду. Ошондо анын жанына көп эл келди. Алар чолок, сокур, дудук, майып жана башка оорлуу адамдарды Ыйсанын алдына алып келишти. Ыйса аларды айыктырды. Дудуктар сүйлөп, буту баспагандар басып, сокурлар көрүп калышты. Муну көргөн эл таң калып Исраилдин Кудайын даңктады. Ыйса шакирттерин жанына чакырып алып мындай деди: элди аяп жатам. 3 күндөн бери жанымда жүрүшөт. Жегенге эч нерселери жок. Ачка кетирим келбей турат. Жолдо алсырап калышат го. Шакирттер ага: ушундай ээн жерде ушунча эл тое турган нанды кайдан табабыз дешти. Ыйса алардан: канча наныңар бар деп сурады. 7 наныбыз, бир аз майда балыгыбыз бар дешти алар. Ошондо ал элге жерге отурууну буйруду. Анан 7 нан менен балыктарды алды да асманды карап, Кудайга ыраазычылык билдирди. Нандарды сындырып шакирттерине берди. Алар болсо элге таратышты. Бардыгы тое жешти. Артып калган нандарды чогултканда 7 себет толду. Аялдар менен бала бакыраны эсептебегенде тамактангандардын саны 4000 эле. Элди таратып жибергенден кийин Ыйса кайыкка түшүп Магдала аймагына келди.